Voilà, il a pas l'empilot. Мына бүгін 13 августта биздин президентибиз тапшырма койгон. Жылдын башында 15 мартта ошол Джонтон компаниясы менен кол коюлуп договорго ошол автобустардын 500 быйыл күзүндө келиш керек болчу. Ошол 500дүн азыр 50сү партиясы чыкты, бизге границага келди, торгардан өтүштү. Ошонун 25и азыр мына бүгүнкү күндө эртең менен тозуп алып, азыр биздин Кустанайский депо 2-ге алып келип жайгаштырып, жаңы шопурлар түшүп ошол ат приемкасы өтүп атат. Буюрса бул автобустар аябай жакшы экен, азыркы биздин заманыбызга ылайык, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга да каралып, былтыр билгендей ошол 124 автобус алдык элек өзүбүздүн местный бюджеттен. Алар бизге шаарга келип, азыр шаар тургундарын тейлеп атышат. Ошонун негизинде биз автобустардын бул сапатын карап, газ менен жүрүүчү автобустар, булардын баары тең быйыл ошол президентибиздин тапшырмасы менен ошол 1000 автобустун алып, ошол 500дүн алдыңкы партиялар уже келе баштады. Азыркы учурда мына азыр логистикалык компания менен сүйлөшүп, баардык 200-300 автобус чыкмак эле, анын чыкканда границадан бир топ туруп калат экен, айдоочуларга да шарт түзүлбөй калат экен. Ошон үчүн биз азыр логистика компания менен сүйлөшүп, күнүнө 20дан 30тан алып келели деп сүйлөшүп жүрүп, азыр мына уже бүгүн 25 автобус келди. Arkasında kamera turат. Onda kamera turат, bu üstünde senin üstünde de kamera turат. Salonda polunu gördüm. İyi vadite. Son hizmet platformu otobüsler kim? Batarya saç. Aslan olsun var. Eyvah. Президентибиз берген тапшырма менен келе турган 1000 автобустун биринчи партиясы келип турууда азыр Бишкек шаарына. Азыркы күнү 25 автобус кирди Бишкекке. 25и Кытайдын границасы чыгып уже жолдо келет. Буюрса эртең келип калат. Быйылкыга 500 автобус келүү күтүлүүдө. Эмдиги жылкыга ушу биринчи кварталында дагы 500 автобус келүүдө. Андан тышкары дагы 125-124 автобус алабыз. Ошо менен быйыл Бишкегибизге жылдын аягына чейин 800 автобус болот. Буюрса ушу Бишкегибиздин керектелген 1,5 миң автобусун 24 жылдын биринчи кварталына чейин баарын толуктайбыз. Автобустардын сапаты өтө жакшы, 26 орундуу. Андан тышкары 50 киши туруп жүрсө болот. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга дагы бул расчет кылынган автобустар. Себеби пандустары бар. Автобус өйдө ылдый болуп турат да. Анан бүт автобустар газда, экологиялык жактан дагы өтө таза, жаңы заманбап автобустардын бири. Бардыгы камера менен камтылган. Bir автобуста 6 камера бар. Аны буюрса коопсуз шаар системасына кошоюн деген пландарыбыз бар. Жол эрежесинин бузулган фактлардын баардыгын ушул камералардагы камтылып турат бизге.